Мен экран көрүндүбү? Ооба. Экран көрүнсө, анда ушуну эми жакшылап кооздоп дагы улантайлы. Буну жасаганды кайрадан дагы көрсөтүп коеюн. Жаңы бир текстовый документ ачабыз, Жаңы бир текстовый документ ачабыз. Мага айтып тургулачы, эмне жазам бул жака биринчи? Head. Андан кийин Title. хетти жаап коеюн, Андан кийин ичинде турам. Хетти жаптым эми. Хеттин ичине эмне жазам? Title. Title и title да жаап коеюн. Title. Андан кийин хеттен кийин эмне келет? Body. Body. Дагы жаап коеюн. Так, мен азыр суроо берейин, кимге берейин? Бир суроо силерге. Стайлды кайсыл жака жазабыз? Body'ге же head'ге таңзада? Таблицаныбы? Неме стайлды, стилди. Стилди кайсыл жерге жазабыз? Body'нин ичинеби же head'тин ичинеби? Хеттин астына жаза алда, титулдун ортосуна таблица деп жазабыз да. Стайлды, стилди кайсыл жерден баштайбыз? Таңзада. Ортосунан? Хорошо, азыр мен карап, бул жака мен экраным көрүнүп атабы? Ооба. Могу немелер body деп жазгандар көрүнүп атат, Ооба. Стилди бул жака жазамбы? Style деп. Же могу немеге жазамбы? Head'ге жазамбы? Кайсыл жерге жазамбы? Чтоб кийин сөздөргө, сүйлөмдөргө стиль бериш үчүн. Кайсыл жерге жазып баштайм? Эсиңердеби? Үстү жакка жазабыз алда, хеттин үстүнө. Ооба, рахмат. Азаматсыңар. Стиль бериш үчүн ар дайым хеттин ичинде жайгаштырабыз стилди, А body'де болсо бул биздин баракчабыздын ичиндеги бүт керектүү маалыматтарды body'ге жайгаштырабыз, Андай эмесе, бул жака таблицаны толтурайлы. Биринчи бул жака жазып коелу. Мисалы үчүн, менин таблицам деп жазып коеюн. Силер орусча же кыргызча атып берсеңер болот. Стилди кое турабыз. И body'ге келебиз. Биринчи эмне менен баштайбыз? Table деп, table и жаап коебуз table'ды. Table'ды жаап коебуз. Кече жазган болсоңор, күтүп тургула. Мен кечегинде кайталап жаздым макулбу? Ошол болсо ошону ачып карап тургула. Эми table'дын ичиге биз канча колонка жасайбыз? Мисалы үчүн ошонун катарын белгилешибиз керек. Бул жакта бизде эмне бар? Аты, фамилиясы, туулган датасы, мектеби и областы, 4 катар жазып керек. Анда биз эмне менен баштайбыз? TH менен, TH. Сонун TH. TH. Бул жакка да TH. Аты, фамилиясы деп жазылайын да, андан кийин TH'ты жазып коеюн. Буну TH көчүрүп туруп эле, мисалы үчүн 4 даярдап алсам болот. Эми өчүрүп коем буну, Так, мындай кылабыз. Эмне болчу бул жакта? Туулган датасы дейли. Туулган жылы. Андан кийин эмне экен? Мектеби, Мектеби. Андан кийин областы деп коелу. Биздин азыр таблицабыздын баш жагы даяр болду. Эми муну сохранить этип бир текшерели. Save, сохранить как дейбиз,
Сохранить как деп тұр, мұны өшіріп салайын дағын. Рабочий столда, бұны да өшіріп салам. Таблица HTML деп сохранып қоям. И қарап ашамыз. Таблица даяр болды. Вот, аты, фамилиясы, туған жылы, мектеби тұрады. Бірақ оның ішінде толтырышымыз керек. Бадин içinde bir H2 менен тема беріп қойылы. Тема беріп қойылы. Студенттердің тизмесі. Тизмесі. Дұрыс жауабыңыз. Рахмат. И вот тизилди. Эми бул жакка биз ал жактагы клеткалар белгилешибиз керек. Ал үчүн биринчи T R менен баштап, T R менен жабабыз дагы аны T R деп. Бул бир линияны түзөт, бул бир T R. Экинчи T R, экинчи линияны. T R-дин ичинде эми T-дыларын жазабыз, T-дыларды. Так, T-ды деп туруп, ким дедик? Мисалы үчүн Сабина. Мисалы үчүн мындай эле Асанова деп коелу. Кара жабабыз. T-ды деп жабабыз. Андан кийин туулган жылын жазышыбыз керек экен, дагы T-ды деп. Бирок муну эле кайра көчүрүп туруп төртөөнү жазып койсом болот. Вот, эми Сабина Асанованы буга экинчи баштыктан астыга туулган жылы келиш. Мисалы үчүн 2000 мектеби үчүн номер 32. Областы Чүй деп коеюн. Чүй. Эми ушуну эле көчүрүп көбөйтүп койсом, вот мындай белгилеп туруп эле копировать деп, и бул жакка вставить дей берсем, түшө берет, дагы бир жолу вставить кылайын, и дагы бир жолу. Бизде 4 студент болсо. Биринчиси Сабина, экинчиси Жазгүл, мисалы үчүн мындай эле жаздым. Өзүңөр оңдоп алсаңар болот. 1999, номер 39. Мисалы үчүн Нарын. Андан кийингиси Асель кызы деп коеюн. Андан кийин бул 2001, номер 5. Ысык көл. И аягында дагы бирөө бар бизде. Медина Муратова. Туулган датасы, мисалы үчүн 1997. Мектебин аты Айтматов. Айтматов и областы Ош деп коеюн. Сохранить кылды тез, и бул жакты карайбыз. Вот. Көрдүңөрбү, даяр. Эми бунун таблицасы жок болуп калды. Бул азыр бири-биринен ажыраган жок. Аны биз кайсыл жактан оңдойбуз? Ич стилденби? Же ушул жакта элеби, бодиде элеби? Жок, стилге барабыз да кайрачы. Стилге барабыз дагы, эми, бул жактан барып ал жакка тандайбыз. Таблицаны, андан кийин могу клеткаларды бир граница беребиз. Баарга граница берели. Мисалы үчүн border деп туруп, 1 пиксель solid black деп көрөлү, эмне чыгат экен. Вот баарга азыр Т-ды, еще TH када беришибиз керек. Вот. Вот TH-га, Т-ды баарга берип чыктык. Көрүнүп жатабы баары толук эле. Анан мен башка жакты эле көрсөтүп сүйлөй бербейин, анан көрүнүп атат, Ооба. Рахмат. Так, баарыбызда ушул таблица барбы? Жасай элек болсок, жасайлы, шашпай, жасап алайлы, давайте. Ага, мен кече сабакка кирбей калгам да. Ошол азыр секин жасап үйрөнүп алайынчы, кетишпей калгам. Давайте, жазгыла, макул, монтип күтүп турайын мен. Так, эми муну коздогонду улантайлы, таблицабызды чоң кылайлы, солдон оңго жайылып турсун. Table'ды тандайбыз, дагы эле стилдин ичинде, стил
Table'da cevabımız. Yaklaşık şirinasını 100% deb ko'raylik. 100%. Etken. Вот. Çoğaydı. Şirinasını 100% kıldık. Soldan o'ngga qarayıp bari jay. Çoğaydı. Emin onu. Bunday deyliçe. Hadi. Piksel deyliçe ne var ki? Kletkalari çoğaydı. Bizim onu alıp koysadılar bo'ldi. Bunday bo'lsin-chi. Вот. Ne qildik? Qaranglar. TD'ga granitsalarini berdim. Yandan keyin ol padding deganda cho'ngaytdim. Bu degan har bir kletkaning razmerini cho'ng qiladi. Deb cho'yilib jotib qolgan yo'q. Undan keyin tablitsaning kengligini 100% qildim. Soldan o'ngga qarab ko'zday 100%. Shunday chiqdi barlarda. Ova padding 10 pikselning o'rniga xohlaganday qo'ysa bo'ladi, to'g'rida oyog'i cho'ng bo'ladi. Misol uchun 20 piksel desanglar, cho'ng tablitsalardan bo'ladi. Tushundingizmi? Qancha xohlasanglar bo'ladi. 10 so'zsiz emas, 50 desa da bo'ladi. Bu ana oyog'i cho'ng qilishning keragi yo'q. Tushundingizmi? So'g'o, misol uchun 10 desak, hozircha ketadi. Undan keyin bu nima qilsak bo'ladi? Tak, bunu ko'raylikchi. Tablitsaning ichiga mo'ndizayli border collapse degan bu janaqa o'rtadagi ochiq yerlari bari bir-biriga taqalib qoladi. O'sha yerda ochiq yerlarni yo'q qildik. Если buni qo'yib olsak, qaranglar, bu ochiq yerlar turadi o'rtalarida. Ko'rdingizmi? O'shani yo'q qilish uchun u tablitsaning ichiga buni qo'shdim. Border collapse deganda, bu degan o'sha ochiq yerlarni yo'q qiladi. Вот. Ondan keyin studentlarning tizmesi deganda o'ng o'rtaga jildirib qo'yaylik. Bu kim? H1, ha? Text line deb turib centerdan o'rtaga jildirib qoladi. Bu H1 emas, H2 ekan. Nima? Вот. Tusini bersam bo'ladi. Color. Misol uchun üst topib qilayinchi Google'dan. Misol uchun bunday bir tus bo'lsin desam. Bunday bir tus bo'lsin desam, bunda kodi bunday ekan. Shuni olib borib, bu yoqqa yozamiz. Buni sizlar ko'chirib yozsangiz bo'ladi. Mana reshotka 83 54 90 deb. O'shaning kodi bu yoqqa keladi. Ko'rdingizmi? Background color da bereyim. Background color negizden vallahi misal uchun light gray
Жакка келип дагы жазайынчы. Body'nin background vereyinçi. Так, Google'dan da bir tuş tıklayın. Misal üçün. Что с ним? Мындай түстө болсун. Misal üçün. Ne кылдык? Жалпы артыга мындай бир көгүш свет бердим. Ал эми студенттердин тизмесиге болсо мындай ак кандай күрөң түстө. Студенттердин тизмесини болсо башка өзүнүн түсүндө. Так, head бар. Шашпай карагыла. Ал эми могул таблицаны мындай кылайлы. Кандай кылсак, зебра түрүндө кылсак болот. Зебра түрүндө кылайлы эми таблицаны. Азыр эми бул таблицаны, мисалы үчүн башыны мындай көк кылайын, калган жагыны зебра түрүндө кылабыз. Макулбу? Так. TH'тын өзүнө эле, TH'тын өзүнө эле артын өзгөртөйүн и түсүнү мындай кылайын. Не болот экен, вот. TH'тын өзүн өзгөрттүм. Андан кийин могул немелерди, линияларды зебра кылам. Зебра кылыш үчүн бул жактан так, окей. Мындай нерсе бар да, мисалы үчүн even деген сөздүн маанисин билгендер барбы? Even деген сөздүн мааниси. Интернет жок. Даже деген. И Даже. азыр интернет жок, Google ачпайбы жасаганыбызды. Интернет жок эле, могул жасаганыбыз Google'сыз эле иштей берет бул өзүбүздүн эле компьютерден. Бул интернет сайттын түзүлүшү, бирок муну биз айттым го, акча бермейинче бул интернеттен кийин Google'дан ачылбайт, бирок түзүлүшүн жасап атабыз. Even деген бир мааниси даже деген, экинчи мааниси, мисалы үчүн математикада even деген бул жуп сандар дегенди билдирет. Четные числа деген. От деген нечетный, так сандар деген. Түшүнүңөрбү? Ошондо мен эмне кылдым? О тр деген, tr деген, tr. Не болчу? Могул линиялар болчу, tr. Ошо tрлардын четный болгондорун күрөң, нечетныйларын ак кылып кой дедим. Өзгөртөбүз, текшеребиз. Вот. Четныйлар күрөң, то есть 0, 2, 4, 6 болгондо күрөң болуп кете берет. Нечетныйлар ак болуп калды. Эми ушуну жазып, ушуну карагылачы эмне болот экен. Ол жактан баштап, head'тен баштап текшерип келгиле шашпай. Body'ни карагыла, background color, th тыды, table, андан кийин дагы th келет. tr, h1, сулар баарын карап чыккыла. Эми мындай кылсак болот. Мисалы үчүн Сабинага басканда Сабинанын маалыматтарга бизди багыттасын. Жазгүлгө басканыбызда жазгүл жөнүндө маалыматка багыттасын. Ушундай кылсак болобу? Анда бир баракча жасайбыз.
Бул жака мисалы үчүн дагы бир баракча жасайбыз. Сабинага бассак, ошол баракчага бизди жөнөтсүн. Макулбу? Бул жакта биздин студенттердин, окуучулардын тизмеси, а бизге толугураак маалыматты алыш үчүн Сабина жөнүндө башка баракчага жөнөтсүн. Ал үчүн кайра эле бул жака мен жанагы структурамды жазам дароо. Мисалы үчүн title ondan keyin body deyine body demde olsun bu jакта үчүн H2 Sabina Hasanova. Бул жакта болсо Sabina Hasanova жөнүндө маалымат болсун. Параграф и параграф. Sabina Hasanova жөнүндө кандай параграф тапсак болот? Мисалы үчүн бул жактан эмне дейин? Angela Merkel deyince. Angela Merkel deyip durup bir paragraf alıp keleyin. Бул таблица, бул жаңы бир баракча. Бул жакка коебуз. Жайгашты. Андан кийин бул жакка бир сүрөт коеюн. Ортого койсом болот. Сүрөттү кантип коем? Ким айтат? Image src баралар кавычканы ачат. Анан ошол сүрөттүн файлынын атын жазып, кайра кавычканы жабат. Жүрөтүлөт. Таякчада бар. Макул бир сүрөт алып келейин. Мисалы үчүн бул жактан кайсы сүрөт болсун? Бизде бар экен, Гүлсара Бишоналиева. Сара Бишоналиева сүрөтүн карайбыз. Жок, туура эмес чыгып калды. Мисалы үчүн бул сүрөттү мен өзүмө сактап коеюн рабочий столго. Мунун атыны ГБ деп коеюн, Гүлсара Бишоналиева болсун. Бул жакка SRC деп туруп, чекит, таякча, ГБ, чекит, дейм, ЖПГ. Текшеребиз. Буну мен сакайындыт элекмин азырынча. Бул жакта сүрөт, ошо Сабина Асанова жөнүндө, андан кийин анын өмүр баяны, мисалы үчүн. Бул жакка Сабина Асанова бул жак коеюнчу. Андан кийин, мисалы үчүн алган сыйлыктары боюнча бир канча бирдеме жасайм. Кантип жасайм? Тизме жасагым келсе, мисалы үчүн. Тизмени кантип жасайт элек? Эсиңердеби? OL. OL ал, номер менен кетет. Номерсиз кетсечи? UL. UL, UL и ичинде LI, LI и LI'ды жабабыз. Андан кийин UL'ды жабабыз. UL жаптык. Үчүн дейли. Андан кийин дагы бир канча сыйлыктарды алып коелу. Эң мыкты, мисалы үчүн бүтүрүүчү. Андан кийин жылдын мыкты окуучусу. Ушул сыяктуу ийгиликтерин алды дейли, дагы бирөө кошуп коелу.
республикалык балет олимпиадасынын жеңүүчүсү. Ладно, жаздык. Эми буну сохранить как дейбиз. Вот. Сохранить как деп туруп, буну эмне десек болот? Мисалы үчүн, сохранить как Сабина чекит HTML. Вот. Эми аны ачайлычы. Сабина барыбызды бар экен. Вот. Бул эмнеге бул чоң болуп калды? Анткени деген биз ашты жаппадык. Ашты жаппапбыз. Ашты жабабыз. Вот. Сохранить этебиз, ашты жабабыз. Вот. Сабина Асанова сүрөтү, өмүр баяны. Андан кийин алган сыйлыктары, Буну бир аз кооздоп койсок болот. Хеттин ичинде. Азыр мен жасайын, силер угуп турсаңар, андан кийин кое берем, жакшылап көчүрүп аласыңар. Style, мисалы үчүн, эмне болсун? H1 менен пыларды ортого алып келсинчи, Text, align, center. Ортого алып келдик H1 менен пыларды. Бизде H1 же H2 бизде H2 экен, H2. Андан кийин body'ге арт жагга бир сүрөт берели. Сүрөт дегенде бир түс берип койсун. Background color. Background color эмне болсун? Мисалы үчүн түс таап келейин, Color codes. HTML color codes'tan биз түс таап келейин. Мисалы үчүн ачыгыраак мындай бир сүрөт болсун. Кодун алам, сохранить этем и алып келип чаптайбыз. Бул жакка. Ачабыз. Эмнеге ортого келбеди? H2 бизде H2 P text align туран жазылып калыптыр. И вот. Сабина Асанова сүрөттү да ортого алып келсем болот. Сүрөт ким болушу бул? Image, Image'де эмне кылабыз? Margin left деп туруп, 500 x десек. Вот. Кыскасы бир Сабина Асанова жөнүндө бизде бир маалымат бар азыр. Эми бизде жана таблица бар болчу, Бул жакта таблицабыз бар. Сабина Асанованы басканда тиги бетке кетсин. Аны кантип өзгөртөбүз? Монун адресин алабыз. Могу адрести алабыз. Ошол Сабина Асанова жөнүндө. Андан кийин таблицадагы маалыматка келип, Сабина кайда жүрөт? Бул жакта, Бул жакка A жайгаштырабыз. Ссылка коебуз. Деп туруп, href беле. Href барабар 2 тырмакчанын ичинде жанагын жазабыз, сактайбыз и таблицаны иштетебиз. Вот. Буну бассак, вот Сабинага кетти. Көрдүңөрбү? Эми мисалы үчүн мындай кылсак да болот. Буну өчүрүп турайын. Сабинага кеткенде кандай кылсын? Бул жака жазып коеюн мен. Target деп туруп барабар line blank. Сохранить еттим азыр эми башынан. Сабина Асанованы бассам, так, неге кетпеди? Target blank. Азыр текшеребиз. Open target blank. Неге ачпады? Так. JavaScript mi? Азыр көрөбүз кайда. Жаптык, бирок
Ак, ойлогон эмес азыр. Так, target blank. Bundan keyin аны жаптык, текшеребиз. Бир жерде жактап текшерип алам, андан кийин силерге коюп берем. Target. Так. Target келет. Аны жаптык. Так, дагы бир жолу иштетип көрөлү. Вот иштеп атат. Так, эми вот. Кайсыл жерде калтырып коеюн? Мол бар, имол бар, имол бар. Вот. Сиздерге коддор. Мол Сабина Асанова жөнүндө код. Бул менин таблицам. Таблицадан Сабина Асановну бассам, өзүнчө бир башка бетке багыттап атат, көрдүңөрбү? Мен бул жактан эле, мисалы үчүн элестеткиле 20 или 100 окуучум болсо, ар бири жөнүндө маалыматты бул жактан ала албайм. Мен бир эле баракчага аларды батыра албайм. Алардын өзүнүн баракчалары бар, ошол жака кетет. Сабина Асанова десем, вот өзүнчө бир баракча ачылып атат. Бул окуучубуз турбайбы? Андан кийин эмне ийгиликтери бар экен? Ардак грамотасы. Мыкты бүтүрүүчү экен, жылдын мыкты окуучусу, республикалык балет олимпиада бүтүрүүчүсү, жеңүүчүсү экен. Ушул жактуу маалыматтарга кирсек болот. Таблицага барабыз, кайра, муну ачып коеюн. Вот. Так, эми муну жакшылап жазып иштеткилечи. 10-15 мүнөт убакыттын ичинде шашпай. Андан кийин болбой жатса чогуу жасайлы. Ушуну иштеткиле бүгүн жакшылап. 2 баракча. Андан кийин буга дагы жазса болот өзүнчө. Жазгүл, Асел, Медина дегендерге. Ар бирини баскан сайын өзүнчө баракчага кетет. Ошондо маалыматтар конфликт болбойт. Ким эмне жөнүндө, эмне сыйлык алган, эмне ийгилик алган, анын баарын бир баракчага баткырып отурбай, башка баракчаларга багыттайт бизди. Түшүнүктүүбү? Негизинен бул жакта идея түшүнүктүүбү, эмне кылып жатканыбыз? Ооба, түшүнүктүү. Анда буларды шашпай эле жазабыз. Вот бул Сабина жөнүндө өзүнүн сүрөттөрү, кооздогондорубуз 550 пиксель болсун. Вот. Өзү негизинен ушундай интернет баракчалар жүздөгөн ушул сыяктуу немелерден турат да, баракчалардан турат. Ошол үчүн анын атыны HTML деп коет. Ошол баарын бириктирген бир тил. Мисалы үчүн YouTube'га кирсеңиздер, бир видеону басса, башка бир видео чыгат, башка видео чыгат. Ошол барактарга багыттай берет бизде. Же болбосо Google'да Кыргызстан жөнүндө издеп жатса, тоолору жөнүндө башка бир баракка багыттайт. Дарыялар жөнүндө бир башка баракка багыттайт. Борбор шаары жөнүндө. Ошол бүт ушундай өзүнчө бөлүнүп жасалган баракчаларды чогултуп келип бир жерге буруп койгондо, ошол баскан сайын ошол барактарга багыттай берет. Жазып атабызбы? Кимде иштеди, кимде көрүнгөн болсо, скриншот кылганды билесиздерби? Могу клавиатурада F12 дегенден кийин бир кнопка бар. Print screen деген, PRT, SCR деген. Ошо менен сүрөтүнү чаттан жөнөтсөңүздөр болот, же телефонго тартып, телефондогу сүрөттү Zoom'дагы чатка жөнөтсөңүздөр болот. Иштеп жатса көрсөтүңүздөр. Мисалы үчүн булар түздөсөңөр болот өзүңөр оңдоп. Ортора канчалдыр түсүн өзгөртүп дегендей болот. Дагы. Мисалы үчүн таблицаны кайда колдонобуз? Кечеги эле
сайтты ача турган болсом, мисалы үчүн ошого окшогон дагы бир чоң сайт бар. Мисалы үчүн eBay.com деген бар. eBay'de бул дагы аябай чоң мындай товарлардын тизмеси сатылган бир электрондук магазин. Мисалы кечеги Amazon'га окшогон сыяктуу эле. Бул жакта эми колдонулгандар, эскилер да болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мен вот бир эки нерсе издегенде мага чыгып калды машинанын запчастары. Булар негизинен ушу таблица сыяктуу, бирок ал таблицанын сызыктары бизге көрүнбөй эле турат. Ушул сыяктуу нерселерди колдонот. Дагы кайсыл жерде болушу мүмкүн? Tables in HTML. Вот, көрдүңүздөр, мисалы үчүн компьютерди магазин кылып жатканда, компьютерный бир магазин биринчи таблица кылып, сүрөтүнү коюп, андан кийин ал жерге эмне кылды? Компьютердин баасыны, дагы керектүү компьютер жөнүндө маалыматтарды койду. Сыяктуу таблицаларда иштетилет. Вот. Мисалы дагы бир чоң кечеги айткан сайт Amazon.com. Видеон берек карап көрдүңөрбү Amazon жөнүндө кызыктуу нерселерди? Amazon'da мисалы үчүн эмне карасак болот? AirPods. Мисалы үчүн iPhone'дун могу немеси беспроводной наушниги. Канча экен? Карап көрөбүз. $130 бирдеме доллар. Сүрөттөр менен чоң кылып көрсөтүп, вот жагы мындай, бул жагы мындай деп. Негизинен бул Amazon'до өзүнүн товары жок. Бүт эле кишилердин, адамдардын койгон товарлары. Бул сайт болгон эле ошол силерге, бизге окшогон адамдар үчүн мүмкүнчүлүк түзүп берет, товарыңды койгонго болот деп. Ошондуктан бул аябай мындай кирешеси чоң бир компания. Анткени өзү бир жерден товар сатып алып, ал товарды бул жакка коюп отурбайт. Жалаң эле элдер коет, кишилер, адамдар коет. Мисалы үчүн бул бүт кийимдерди бирөө адамдар койгон, магазиндер койгон. Өтсө, бул сайттын ээсиге акча түшөт, сатылса. Ал жактан жарымыны бүт кийимдин ээси алат, жарымыны сайтты жасаган адамдын ээси алат. Агайын сурайын деген болчумун. Веб дизайнды толуктуу окуш үчүн, билиш үчүн кайсы тилди дагы кошо окуса болот? Болот дегеним. Өтө жакшы суроо. Негизинен веб дизайнга эмнелер керек? Мен бул жака бир аз тизмесин жазып кетейин. Мисалы үчүн Sabina жөнүндө бул жака бир канча бир тизме жазайын. Oil деп, Веб дизайн үйрөнүш үчүн эмнелер билиш керек? Бул жака анда мен H3 дейин. Веб дизайн мисалы үчүн эмнелери, программалары. H3. Oil'ди тизме жазайын. Бул жакта номери жок эле, нумерациясы жок эле. Андан кийин UL. UL'ди жазып коеюн. UL'ден Li. Oil'ди жазып коеюн. Биринчи очередде ушул HTML тили керек. HTML тили бул эмне кылат? Кайсыл жерде кайсы кнопка болот, кайсыл жерде кайсы жазуу болот, сүрөт кайсыл жерде болот. Ошолорду билип алышыбыз керек. Бул скелети, структурасын билип чыгышыбыз керек. Андан кийин эмне келет? CSS деген. CSS деген бул жакта биз кылып атабыз, могу стилдичи. Ушул стилди могу CSS кылат. Биз мындай айтканда экөөнү азыр бир алып кетип атабыз. Мындай бир эң баштапкы деңгээлдерине. HTML, CSS. Андан кийин дагы эмне келет? Дагы популярдуу бир тилдердин бирөө, мисалы үчүн
JavaScript деп коет. Бул JavaScript менен үчөөнү байлагандан кийин эмне жазса болот? Үчөөнү байлагандан кийин толук кандуу бир веб приложение жазса болот. Мисалы үчүн кандай приложение? Могу бир приложение, жанагы айтканча amazon.com бул веб приложение. Эмне кылат? Бул жактан өзүңөрдүн атыңар, фамилияңар менен кирип, могул телефонду алып, өзүңөрдүн банк эсебиңерден төлөп, адресиңерди жазып, үйгө алып келип бер деген нерселерге чейин бул веб-сайт иштейт. Толук иштейт. Ошол банкыңарга байланышып, банктан акчаны өзүгө снимать этип, которуп, анан бул телефондун ээсиге алып акчаны түшүрүп, түшкөндөн кийин бул жактагы адреске, бул жактагы тиешелүү жумушчулар бул телефонду алып, жөнөп, алып барып, самолетко салып, самолеттон Кыргызстанга учуруп, Кыргызстандан аэропорттон алып, офиске алып келип бергенге чейинки нерселер ушул веб-сайттын артында иштегендер ушул программалар менен отурат, ошону жасап. Буну бияка жөнөт, тияка жөнөт деп. Ошол веб-приложение деп коет, ошону толук кандуу иштеген бир веб-сайт. Ошондо мисалы үчүн эмнелер билсе, ушуну кылса болот. Негизинен ошол HTML, CSS, JavaScript. Үчөө эң күчтүү ошол курал веб-сайт билиш үчүн. Эмне HTML, CSS, JavaScript. YouTube'дан болобу, Google'дан болобу, окуп, угуп, сабактарды карай берсеңер, буну деле түшүнүп кетесиңер. Бул өзү негизинен кыйын эмес. Эмнеси кыйын? Көп практика кылыш керек буну. Көрүп атасыңар, мисалы үчүн бүгүн мону билип атабыз. Что текстти ортого жылдырыш үчүн могу текст элайнды жазыш керек экен деп. Эртеге унутуп калышыбыз мүмкүн. Артын өзгөртүш үчүн background color жазышыбыз керек экен. Эртеге артын кантип өзгөртөт деп унутуп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан буну практика кылган адам эң жакшы өздөштүрөт. Андан кийин JavaScript деген тил бар. Ошол JavaScript менен буларды чогултуп туруп, бир аябай жакшы неме жазса болот. Веб-приложение. Түшүнөрбү? Муну иштетип көрөлү. Вот веб-дизайн программалары HTML, CSS, JavaScript. Дагы кандай суроо бар? Рахмат жооп бергениңизге. Суроого рахмат. Так, менин таблицам. Таблицама да бир эки нерсе кошуп коелу. Мен мисалы үчүн бул жака мындай кошкум келет. Муну көрүп атасыңар, бул жакта азыр sign in десе эмне чыгат? Атыңды жаз дейт. Андан кийин мисалы үчүн атым жазсам эмне чыгат? Паролуң жаз дейт, Ушундай нерселерди кантип кылабыз могу? Мындай баттындардычы, мисалы үчүн же болбосо кайсы бар? Так. Мисалы үчүн eBay.com deyince emне чыгат экен? Так, my eBay. Вот. Мисалы үчүн бул жакта атыңды жаз, фамилияңды жаз дегендерди кантип жасалат веб-дизайнда. Мисалы үчүн мону мен таблицамды астыга жасайлы. Таблица бул жакта бүттү. Эми бул жака кошобуз ошону. Эмне кылып кошобуз? Мисалы үчүн бул жака жазабыз. Эме деп. Улантып кетебиз эми, бир эки кнопка кошуп коелу, андан кийин аны иштетип көрөбүз. Так. Дагы бир синтакс бар, label деген. Мисалы үчүн англисче жазайын же кыргызча жазайынбы? Аты болсун. И андан кийин label'ды жабабыз. Андан кийин бул жака эмне жазабыз? Input деген нерсе бар. Input деген ошол атыны жаза турган бир клетка ачылат бизге. Ошондо бош бир клетка ачылат. Кандай бош бир клетка болсун? Текст жаза турган жер болсун. Текст. Андан кийин бул жака атыны жаздык. Экинчиси болсо, мисалы үчүн электрондук адресиңди жаз деген дагы бир. Ага дагы label ачабыз. Муну эле көчүрүп келсем болот. Мисалы үчүн бул жака аты, андан кийин email. И type кандай болсун? Электрондук почта болсун. Email.
дагы эмне болсун, мисалы үчүн, дагы эмне жазсак болот? Бир мындай дагы бир кутуча, ал жакта мисалы үчүн кат жаза турган жер болсун. Кайра эле ушуну көчүрөбүз. Email, андан кийин бул жака message, сообщение жаза турган жер болсун. Андан кийин ал жака input дебейбиз уже. Так. Text area. Андан кийин name барабар message и text area деп жаап коелу. Text. İşletip görevlici bulandı. Ne çıkarttık yine. Вот, gördüңөр mü? Бұл жаққа атыбызды жазсақ болады. Мысалы үшін Нара деп. Ондан кейін email жазсақ болады. Нара, мысалы үшін gmail.com. Бұл жаққа болса, мысалы үшін вот, бір сообщение жазсақ болады да, қалағандай. Ондан кейін бұл жаққа кнопка қойып қоямыз. Шулап кейін атыбызды, электрондық поштабызды оны жазып тұрып жөнөт деген. Аны кантип кылабыз? Бул жака кече жасаганбызда кнопканы кантип жасашты? Button деп туруп, мисалы үчүн бул жака send или отправить деген сыяктуу button. Келебиз. И вот. Мисалы үчүн Lunara gmail.com и бул жактагы эмне болсун? Мисалы үчүн салам. Бүгүн сабак HTML жөнүндө болду деп туруп, оны бассак, мисалы үчүн бир жака кетет. Бирок аны бир жака кетириш үчүн биз аны эч жака байлаган жокпуз, эч жака кетсин деген жокпуз. Макулбу? Биз муну аны уже бул маалыматты алып башка жака жөнөткөн, бул уже башка деңгээлде, мисалы үчүн JavaScript'те кылынат. Муну алып туруп кимге жөнөтөт? Бир башка бир таанышка жөнөтөт. Түшүндүңөрбү? Ушу кнопкаларды жасагылачы. Кнопкаларды бираз түсүн өзгөртүп койсок болот. Ажын бул жакта азыр эмне десек болот. Өзгөртөлүчү бул жакта body'ден мурун, мисалы үчүн div деп туруп color black, yok black болбойт, blue deyince color red, display line block, border radius on pixel, padding pixel deyince ne çıkart iken. Sent nege kirбей kaldı? Button sırtta kalıptır. Так, bunu hazır. Keyinendigini 100% деп koyunca ne çıkart iken? Эмне кылдым менен бул жактан жазып алгыла. Так. Окшоду. Эми tabl'дын астына br деп койсок, что бир линия астырактан баштасын, ата бул жака такалып калыптыр. Так, муну H1ге дагы бир чоңураак берип коелу. H1 аш экени
padding desek. Pixel desek. Çoğunluk oldu. Akırkısını bul jaka жаздык bot. Div'den emne kıldım ben? Div dep turup багырага bir klas açtım. Ошол div'din içinde ol аты ал эмне болот? Текст жазат. Email ал жака да bir email жазат. Андан кийин могу сообщение жасап турган жерге мондай bir пустой bir место. Алардын баарыны ошол div деп туруп чогулуп эме кылып алдым, bir отдельный bir контейнерге салып алдым. Андан кийин мен бул жакта бирден мисалы үчүн могу emailди, сообщение, аты дегенди өзгөртүп жүрбөй эле келтирип div дегенди эле бул жака өзгөрттүм. Анан баарын өзгөртүп салат, таасир этет баарыга. Так. Эми биз аягында эмне кылсак болот? Мисалы үчүн мындай нерсе жасасак болот да. Sadece mol сыяктуу копия эмечлик. Бул болбосо дагы. Мол сыяктуу бирдемени жасап чыгарсак болот, дагы бир сабактын бүтүшүгө жакын. Артына бир сүрөт беребиз, үстүнө кнопкаларды коюп, ортосуна бир жазууну коюп, андан кийин бул жака бир аз кнопкаларды коюп, мисалы үчүн бул жакта өзүң жөнүндө бир сүрөт, бир кызыктуу дагы бир маалыматтар. Буга окшош болбосо деле, жок дегенде ошого окшогон веб баракча. Бирок ал үчүн биз жанагы неменин жагын аябай жакшы жасашыбыз керек. Эң негизгиси бул стиль жагы. Ошол стиль жагына аябай көңүл бурушат. Ошол стиль жагын ким жакшы жасаса, ошонун немеси страницалары жакшы болот. Мисалы үчүн, так, эмне бар экен жасалгандар? Мисалы үчүн мондай нерселер бар. Монтип чоңойтуп, кичинертип сүрөт. Чекелерин андан кийин тунук кылып, тунук кылбай, четинен сүрөт өзгөртсө боло турган. Бул татаал тема дегенде сүрөттү коюп, үстүгө өзү жөнүндө маалыматтарды коюп, жакшыраак бир веб-сайтка окшоштуруп алсак, дегенде могу сыяктуу үйдөн көрүп, колуңарды практика кылып көндүрө бергиле, андан кийин акыркы сабакта бир баракчаны немесине башынан аяга чейин түзүлүшүн жазып чыгабыз дагы. Ошону менен жыйынтыктайбыз кийин бүтөргө жакын. Бирөө барбы азыр ушул жерге чейин? Жазып бүттүңөрбү? Акыркысын көрсөтүп көрсөйүнбү дагы акыркысын? Так, могул беле. Могул окшойт, жакшы. Эгер англисче билсеңер, мен баарыңарга эле айтайын. Мисалы үчүн, бул жакта аябай жакшы сайттар бар. Мисалы, азыр орусча деле кылса болот. Нак туруп. Введение, мисалы үчүн, HTML десе, CSS десе,
көптөгөн немелер бар, сабактар бар. Медиа HTML, CSS, видео курстар мисалы үчүн. Ошолорду окусаңар деле аябай көп жардам берет. Ошол айтып жаткан нерселерди. Менин экраным көрүнүп турабы? Ооба, көрүнүп турат. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Александр. Вот. Башынан баштап түшүндүрүп келип атат, да? Ооба. Кээде түшүнбөй калсам, YouTube'дан карап атасыңарбы? Вот, көрдүңөрбү? Head деп, title деп, body деп. Кээ бир жерлери болушу мүмкүн, мен айткан эмес. Бирок мен азыр уштап окуучуларга түшүнүктүү болуш үчүн эң жеңил жерден баштап атам, да? Мисалы үчүн, бул жерде бул бар экен, биз өтпөй жатабыз го десеңер, ооба бар. Бирок мен баягы мисалы үчүн кайсыл дарыны ичсе, кайсыл убакта пайдалуу экенин ошол неме үчүн сезген үчүн, билген үчүн ошого мен андай этап кеттим, да. Так дароо эле мен азыр бир программаны скачать этип туруп, монтип баштасам болот, мисалы үчүн. Могул жакта өзү HTML коддор жазылат. Мондай бир немеде, программадачы. Бул жакта кантип жазылат? Мисалы үчүн азыр HTML десем. Бул жакта азыр мен HTML дегенде эле өзү эле даяр болуп калат. Head, title, body. Көрдүңөрбү? Эчтеке жаза элеген. да, блокнотто готовый уже. Уже даяр деле эле. Вот HTML десем эле даяр. Андан кийин кетип атып эле мен мисалы үчүн H1 десем эле уже даяр. Мен ичиге эле жазып коем. Көрдүңөрбү? P десем эле уже даяр. Ичиге жазып кете берем. Вот. Андан кийин мисалы үчүн эмне бар? Strong деп туруп, мындай десем уже strong даяр. Бул өзү программа. Бирок аны мен силкимди скачать эткеле, кургула, бул ачылдыбы, бул андан кийин мындай болуш керек. Бул жакта doctype деген болуш керек. Аларды мен майдалап отурган келген жок. Түшүнүңөрбү? Ошого мен жеңил эле бул папка менен баштадым. Бул өтө жеңил кадамдардын бирөө. Ошого силер монтип угуп, кызыксаңар, эме кылсаңар болот. Учим HTML за 1 час. 1 саатта адам HTML'дин эмеси адиси болуп кетпейт, албетте эч качан. Бирок 1 саатта ушул эң негизги фундаментин айтып чыгат булар. Атак 1 саатта эле үйрөнсөң баары эле HTML'ди үйрөнүп болбойбу эле? Түшүнүңөрбү? Же кааласаңар англисчесин уксаңар деле, ал аябай жакшы немелер бар. Мисалы үчүн Introduction to HTML, CSS десеңер, вот. Эң кыска немелери бар мындай. Адамдар көп көргөндөр, мисалы үчүн 3,5 миллион могул 1 сааттык видео экен. Бул эмне кылыптыр? 1 саатта вот биз жанагы 2-3 күндөн бери жасаганды 1 саатта көрсөтүптүр. Эми бул жакта бул дароо эле айтып кетип жаткан үчүн кылдат. Так. Окей. Вот, мисалы үчүн вот H1, H2, H3, H4-төрдү бул эми 1 саатта түшүндүрдү да, бизде болсо эми биз көп болгону үчүн ким ачты, ким ачпады түшүндүңөрбү дегендерди как там айтып отурган үчүн бул бизде убакыт алып атат. Так ушул эле нерселер бул деле. Көрдүңөрбү? Ушул видеолордон эле көп нерсени үйрөнсө болот. Вот, дилдин стили. Кимде да кандай суроолор бар? Мен силердин тек шаштырып, татаал болсун деп, кыйнап кетким келбей жатат. Акырын жылайлы, ошо баарыга түшүнүктүү болсун деп. Могу именно стилде жазганыңыз дисплей деген это на что он отвечает, что меняет? Дисплей деген жакшы суроо. Дисплей деген негизинен ошол кнопкаларды бир линияга коюп коет. Чтоб аста-астага кетип калбасын, баары бир линияда турсын депчи. Өчүрүп койсо деле болот, бирок башка нерсени кошкондо ал таасир этип астыга түшүрүп салыш мүмкүн. Мындай дисплей inline десеңер, эч качан түшпөйт, ошо баары бир линияда калат. Ошол анда урматтуу окуучулар, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Жолугушканга чейин анда. Суроо жокпу анда силерде? Жок, рахмат.